Саламатсыздарбы, Facebook'тагы менин досторум, көрүүчүлөр. Мен азыр ушул Баткен районунун Бужум айылында турам. 17 октябрь күнү мына ушул үйдүн жашоочусу 1988 жылы туулган Жигитали аттуу жаран мына ушул өзүнүн үйүндө келинчеги тарабынан жана анын бир тууган эки агасынын жардамы менен өлтүрүлгөндүгү коомчулукта аябай бир талкууну жараткан болчу. 22 октябрда Жигиталинин жансыз денеси ушул туалеттен мүчөлөнгөн абалда табылган. Кылмышка шектүү катары анын келинчеги жана келинчегинин эки агасы кармалган. Бүгүнкү күндө эки агасы ушул убактылуу кармоочу жайда кармалып турат. Ал эми келинчеги азаттыкта жүргөнүнө анын Жигиталинин ата-энеси жана туугандары нааразы болуп, бүгүн атайын бизди чакырган болчу. Ушул өлтүрүлгөндөн кийин анын бир туугандары өздөрү WhatsApp группаларга ушул биздин күйөө балабыз жок деп издөө салып, ушул органдарга кайрылып, ушул жоголгондугу коомчулукта тараган болчу. Бирок көп аз убакыттан кийин эле 22 октябрда мына ушул магазинде, мына сиздер көрүп турасыздар, видео байкоочу видео наблюдениянын жардамы менен ушул үйдөн анын машинанын кирип чыкканы аныкталып, ушул келинчеги жана анын агасы кармалган болчу. Азыр мен сиздерге мына ушул окуя тууралуу жана ушул тергөөнүн жүрүшү кандай болуп атат, ушуга эмне үчүн нааразы болуп атышат бул тарап, ушул Жигиталинин өзүнүн апасынын оозунан, ушул туугандарынын оозунан уксак. Ал эми Бужум айылынын тургундары ушул өлтүргөн жарандардын үй бүлөсүнүн Бужум айылынан көчүп кетүүнү талап кылган болчу. Бүгүнкү күндө бул боюнча ушул кандай иликтөө тергөөлөр жүрүп атат, ошондой эле алар көчүрүлүп чыктыбы бул айылдан. Мына ушуну биз кеңираак өздөрүнүн оозунан уксак. Саламатсызбы? Жашсыздар? Бизди чакырган экенсиздер. Мен ошо журналист. Хош келипсиңер. Силерди чакырган. Сиз апасы болосузбу? Жок, мен неме маркумдун апасынын бир тууган сиңдиси болом. Силерди чакырганыбыздын себеби мына болгон окуянын баардыгын коомчулукка таркатып, билдирип, угузуп, таанытсаңар деп чакырды. Силерден жардам сурайбыз, ушунун баардыгын. Азыр үйдө апасы барбы өзү? Бар. Апасын өзү менен сүйлөшсөм болобу? Мына ушул үй да? Ушул үйдө болгон ошол окуянын баарысы. Сиз апасынын сиңдиси болосуз, Жигиталинин. Жүрүңүз анда. Мына достор, бул ушул Жигитали жашаган үй. Алар үчөө эле жашай беле үйдө? Апасы экөө эле жашачу беле? Акыркы моментте апасы Москвада жүргөн. Келинчеги балдар менен эле Жигитали өзү жашаган. Апасы Москвада иштеп ошол жакта жүргөн. Азыр туугандар барбы, ушу чогулгансыздар? Бар. Барбы? Кошуналардан чакырсаңыздар жакшы болот эле. Кошуналар да Барбы? Жакшы. Кире бериңиз эже. Бuyakta var. Саламатсыздарбы? Жашсыздар? Саламатсызбы, жашсыздар? Отура бериңиздер. Хорошо, мен отура берем бул жакта. Урматтуу достор, биз азыр мына маркум Жигиталинин үйүнө кирдик. Бул жерде азыр кошуналары, туугандары жана ошо Жигиталинин апасы бар экен. Азыр биз ушул окуянын чөө жайы боюнча кимиңизде сүйлөп бересиздер окуя боюнча? Апасы сүйлөйсүзбү? Же биякта сиз Москвада болгонсузбу? Анда ошо апасынан эме кылайык. Сиздин жаныңызга эле отура берейин, Саламатсызбы же? Мен Арзу, журналист болом. Атайын чакырган экенсиздер, анан мына ошол эми коомчулукка жеткирели деп мен ошол келдим да сизге. Мен балам Жигиталинин качылык менен кайнагалары өлтүрүп коюшуптур. Сиз Москвада канча жылдан бери ушакта жүрөт элеңиз? Канча балаңыз бар эже? Калды Москвада. Ошо жоголордон алдын 3 күн бурун мага балам чалып, апа, мен башка катын алам деди.
Неге аласың, 3 балам бар балам десем. Мен келиниңизди кармап алдым, башка бирөөдү таап алыптыр. Мен башка алышка туура келип атат. Мен токтоп тур балам, мен барайын. Анан кийин сүйлөшөбүз деп ойлонгучак болбой 3 күндөн кийин балам жоголуп кетти. Мен келиним бирөөлөрдү таап, бизди көзгө илбей, балдар көзгө көрүнбөй баламды жок кылып койдулар. Жок кылганда мыкаачылык менен дүйнөдө жок нерселерди кылган. Дары ичирген биринчи келиним. Дары ичирип, ууландырып, жаткырып коюп, эки бир тууганды чакырган. Экөө келип, мени үйүмдөн килемге ороп алып чыгып кеткен. Алып чыгып үйлөрүгө апарып, билгендерини кылган, мүчөлөгөндө дагы отун аралашып, мотопила менен мүчөлөгөн. Баш беттерини күйгүзгөн. Билбейм буларды кандай жаза берет. Азырга чейин эч ким бизди сураган жок, тергөөчүлөр дагы сураган жок. Сот 2 айга деген, 2 айдан өтүп кетти, дагы эле соту боло элек. Мен бардыгынан суранам, ушу кылган кылмышкерлердин жазасына мыйзам түрүндө көрүп берсин. Мыйзам түрдө көрбөсө, мыйзамдан тышкары иштерди кылышка даяр болуп турабыз биз. Сиз балаңыздын ошо жансыз денесин көрдүңүзбү? Жок, көргөн жокмун. Эчтекеси көрө турган жери калбаптыр. Бетин күйгүзгөн, колдорун кескен, 9га кескен, ашказан ички эмелери эчтекеси жок. Биринчи ашказанын алып жок кылган булар, ууландырып өлтүргөндүгү үчүн. Кийин табылдыбы тергөөдөн кийин ошо ашказандары, мындай ички органдар табылдыбы? Жок, табылган жок. Бүгүнкү күнгө чейин табылган жок. Жок, эч кандай эчтекеси жок. Сөөгү гана 9га бөлүнгөн, 9 сөөгү эле, 9 мүчөсү, анан башка эчтекеси жок. Бети дагы жок, эчтекеси жок. Азыр эже ошол окуя кайсы үйдө болгонун сиз билесизби? Сиз качан келдиңиз ошо Москвадан? Мен жаназага жетип келдим. 22 күнгө, канча балаңыз бар? Анан буга чейин да ошо ортосунда уруш талаш болчу беле? Уруш талаш ушу 1 жылдын ичинде көбөйүп, экөө урушуп талашып жүрүптүр. Уруш талаш эле келиним убагында үйгө келбейт, аптекада иштейт, булар дарынын арасында. Балдарды карабайт, ушу менин баламды карабайт. Акыркы күндө ушинтип башка өзгө көңүлдөш таап алган экен. Ошонун эсебин таба албай менин баламды жок кылдылар, семьялары менен. Ата энеси, ака укасы, келиндери бардыгы билип, ортодо менин баламды жок кылып, элге аралашып, элдин көзүнө боеп 3 күн менин баламды издегендер булар. Өлтүрүп коюп, эчтеке болгон эмес. Өздөрү издөө жарыялаганбы же сиздер жарыялап, элдин арасына келип, элдерди өзүнүн үйгө жолотпой, биякта тосуп, бардыгын элдерди алдап, ушунча бужум элини алдап, үйгө жолотпой, жалгандан издеп турган 3 күнгө чейин. Канча баласы бар азыр балаңызда? 3 баласы бар. 3 баласы калды. Балдар каякта? Балдар апасы да. Мына окуя болгон кайсы үйдө өлтүргөн, ошону көрсөтүп бере аласызбы сиз? Мен билбейм. Ким бар эле биякта, билесиздерби? Сизби? Сиз бир туугандын сиңдиси болосуз. Ошо окуя кайсы жерде болгон? Ошо кайсы килемге орогон? Бул жактагы үйдө. Биякта жашаганда, Бул үйдө жашаганда. ушул жерде уктап аткан инимчи, биякта жаткан немеси, ушакта жаткан жерден эки кайнагасы келип, сүдүрөп алып чыгып, мына үйгө алып кирип, ушул үйгө алып кирип, ушакта өлтүрүптүр. Ошол жерде өлтүрүп, анан мына жерде килем бар эле, палас илинген. Ошо паласты жулуп, мына мыктардын ийизи турат. Ошого ороп алып чыгып кетиптирлер. Ким көрсөтүп берди ушул жерде өлтүрүлгөндүн Ошол кайнагасы мойнуга алгандан кийин кылмышкер деп келип, ошол жерде съемка тарткандан кийин келип өзү баарын айтыптыр. Көрсөтүп берди. Мен мынтип өлтүрдүм, мына паласка ороп алып чыктык. Анан бужумдун өдөсүдө сауна деген жер бар, ошонун алдына апарып, биринчи булар күйгүзүптүр. Килемге паласка оролгон жерде күйгүзсө, адамдын күйгөнү чатырап, түтүн чыгып, сасык жыттар чыгат экен. Анан турпактан чачып, баягы өрттү өчүрүп, анан үйүнө алып барып, ошо мотопила, балта баардыгын колдоп, мүчөлөп, башынын
алды аркасы билинбейт экен да, чаап булар туалетке таштагандар. Кайсы өзүнүн туалеттерге же сиздердин өздөрдөн? Жок, өзүнүн кайнагасын өзүнүн Үйдөгү. туалетиге таштаган, үйүнүн туалетиге таштаган. Ошо биз ошол немелерден мына азыр мынетте Жигиталдын агасы турат, ошол полный баш аяк баарыга катышкан да ошол. Моргко ким кирди ошо сиздердин? Апасы Максат болгондо. Максат сен киргенсиң а? Мына Максат кирген. Сиз кимиси болосуз Максатка? Акасы болом, аласын. Ошо окуянын баштан аяк сиз жүргөнсүз да? Ошо өзүңүз тааныштырып, анан ушул окуя боюнча анан ушул моргко кириптирсиз. Акасы болом. Атын Максат. Ошол Жигитали жоголгондон баштап 3 күн шеерде болгонбуз. Жолгон күнү келип, келинден сураганбыз. Катыраак сүйлөсө. Келин билбейм деп. Акыры келген да жашырып жүргөн да. Ошондон Жигиталины 2-3 күн издеп, бирде ата энеси ошо өлтүргөн балдар да кошулуп издеп жүргөн. Ошолордон да ата энеси бар төртөө турганда сураганыбызда учукпай койгон. Кийин анан уулу дагы балдар келип, ошолорго жай жөнүн айтканда ошол издеп таап чыккан да. Тапкандан кийин моргко бардым мен ошол. Моргко барганда бул энебизди бир 9 мүчөгө бөлүп салган. Мисалы башыны кесип, баш сөөгү жок эле да. Баш сөөгү жокпу? Башы жок. Башынын жарымы вообще жок. Мен ойлойм бул бала бул жерде буу өлтүрдүм дейт. Мен ойлойм бул башыга бир нерсе менен урган да. Муну буу өлтүрүп кое турган бала эмес эле. Өзүгө тың бала эле. Мен ушу буу өлтүргөнүгө ишенбейм. Ушул бир нерсе менен урган, ошондон кийин ушу баш сөөгүнү жок кылышка аракет кылган да. Азыр эми мына текшерүүнүн жыйынтыгында 2 айга узартып салды. Тергөөнү. Муну эми жаап жашырып атабы биз билбейбиз да. Эми ошо өлтүргөн күнү мына аялын азыр вообще келини, ошолордун келинини кошпой жатат да тергөөгө. Кимдин келини болуп калат ушунда? Өлтүргөн баланын аялына. Келиниңиздердин жеңеси болуп калат, а? Өлгө ошол жерде өлтүрүп алып кеткен күнү ошо жеңеси санабар мына жерде жаткан. Анан эртең менен акасы да ушул жерде жүргөн. Мына мен акама кирип, ону муну сурап, биздин кандай реакцияда жүргөнүбүздү да байкаган да. Анан келин ошол күнү айтпай, 2 күндөн кийин айтып атат, 2 суткадан кийин. Экөөңөр жоголду. Ондо дагы бизге айтпай, тагаларыга барып айтып атат. Мен ойлойм бул келининин жеңеси ошол күнү бул жерде кандай эме болгон болсо эми ошолор билет. Бул өлтүрөм дегенге мен ишенбейм да. Бир нерсе менен урганбы. Бул бала энебиз, бул өлтүрүп кое турган бала эмес эле. Анан ушу келин менен жеңеси ушу өлгөн күнү ушул жерде жатып, мыяктарды тазалап, жалбырактарды апарып дашка күйгүзгөнбүз деп атат саунанын үстүгө. Азыр эми бул тергөөдө өлтүргөн күнү мына жерде жаткан болсо, мен ушу кошпогонуга мен ушу укук коргоо органдарына түшүнбөй жатам да. Ошого түшүнбөй жатабыз. Неге муну кошпойт? Ушул жерде жатып атса, анан мына милиция тарабынан келип мына кошуналарды сураган адам жок, бирин дагы. Мындай нерсе болгондо келип сураш керек эле. Иштеген жерден дагы сөздөр чыгып атат, ошо келинден түнү менен тупурак ташыганбыз деген сөздөр болуптур. Ошолорду баары эч ким сурабай жатат да. Анан биз азыр эми отурабыз, эмне кылышты билбей, сотту күтүп эле. Эми сотту дагы 2 айга тергөө ишин 2 айга жылдырып таштаптыр. Эми биз түшүнбөй эле отурабыз азыр. Бирок аныкталган. Ошо өлтүргөн адамдар ким экендиги бүт бардыгы аныкталган, э? Аныкталып, мойнуга алып атат. Бирок мына келин менен жеңеси ошо өлтүргөн күнү мына жерде болгон да. Машиналарын көргөн, жеңеси ушул жерде жаткан. Камерага түшкөн, ушуларды азыр кошпой жатат да негедир.
Кошуналардан барбы? Кимиңиздер сүйлөйсүздөр оюңуздарды? Бардыгыңыздарга убакыт бар сүйлөшөсүздөр. Сиз бир кошунасы? Аты жөнүңүздү айтып. Мен атым Байша. Ошо жигиталдын коңшусу болом. Жигиталдын эч бир жамандыгын билген жокмун. Жакшы бала эди. Ичкен, ичип мындай неме кылганын көргөн эмесмин. Эми жакшы эле жашап жүргөндөр кандай экениге мен түшүнбөйм булардынчы. Жакшы эди Жигиталиям. Неге мындайча болду билбейм. Ичкен эмес, мындай ичип эле көчөгө чыгып кеткен адамдардан эмес, жогош. Кайтты көрсө салам айтып жакшы үй бүлөсүгө тың бала эди. Эмди эмне дешимди билбейм. Бул тарыхта жок нерсени кылдылар булар. Эми кылгандан кийин мойнуга алып өз жоонун тартыш керек. Если ушул ишти кылгандан кийин санабар жаныга жатып өзү дагы өлүп калыш керек эди. Мен тилегим эле ушул. Жер алар, эл аралап баса албай жатып калыш керек. Мен санабарды мунчалык деп ойлогон эмес эдим. Мен коңшусу эдим да. Кирип чыгып жүргөнбүз. Мунчалык даражага барат деп ойлогон эмесмин мен санабарды. Бул кылган ишини мойну менен тартыш керек булар. Коңшуң жоголуп калды деп. Да мындай бармаңат да, мен күйөөмдү жоготтум, жоготтум, көрдүңөрбү деп барса, кой санабар. Жүргөндүр деп эле койдум мен. Ол көрсө өзү ишини бүтүрүп, анан кийин издеген экен деп ойлоп калдым да. Бирок мындайчаны мен эч уккан эмесмин, бирок жазасын тарсын. Бул аттай эле бир жакшына баланы жок жиберилет да, мындай ойлосоң өзүңө кызык болсун. Биз билбейм, мен бир айга чейин өтө кыйналдымчы. Кызык акыбалда жүрдүк да, кыйналып. Сиз кимсиз? Жигиталдын эжеси болом. Жигитали бул убакка чейин эч кандай элге жамандыгы жок. Уруштарга катышпаган, ичпеген, чекпеген бала. Кимге болсо жакшылыгын аябаган бала болчу. Билбейм эмне себептен ушундай муктаждыкка барган. Адамчылар иш кылгандар, мүчөлөп, күйгүзүп, туалетке таштап, сиздерден сураныч, ушул икама кадыгер карабай, жардам берип, кетүүңүздөрдү суранабыз. Бужунун элин атынан, туугандардын атынан. Мен Жигиталинин атасы менен бир тууган эжеси болом. Мен кәмді мен үйім баскетте, мен дайым келгенде мындай той тополорда келчимин. Келгенимде дайым күлүп жайнап, жакшы мамиледе бирөөгө ачуу катуу сүйлөгөнүн көрбөйт элем. Кандай иш кылып атса, жигариби, досубу, кимдин үйдө болсо элпек болуп, дайым жардамын аябаган жигит эле. Эми ошол күндөн сүрөттөп, өзүң ойлой турган болсом, мисалы үчүн ойлой турган болсом, Жигиталини капа болуп, аялы ошону капа кылып эметкен болсо, мисалы үчүн жоголгонго чейин капа кылып өлтүрүп жок кылган болсо дагы, биз билбедик да, 2 күнгө чейин кабар эч нерсе жок. Бир группадан угуп, ушинтип жоголду, издөө салабыз дегенден угуп анан келдик биз. Келген учурда эмне болуп атат, кандай туугандар, силер жакын жашайсыңар, уккандырсыңар, билгендирсиңер, кандай кабарлар болуп атат бул? Мен ушул немеден жарыядан угуп келдим десем, мына жерде магазиндин камерасында түшүптүр. Ошо Жигиталини жоголгон күндөн баштап 2 жолу түнү Матис менен адамдар келиптир. Ошол Матис менен ол эшиктен бул эшиктен кириптир. Билбейм, ушуну эми аныктап тергөөдө карап атат да, анык менен ошол адамдарды, Матис айдап келген адамдарды таптаса анан кийин чыгат го деп калышты. Анан майли эми чыгар деп турсак, аңгыча болбой, уже биз күнөөкөрлөрдү таптык деп немелер ички иштер бөлүмүнүн, райондук ички иштер бөлүмүнүн адамдары келип, биз съемкага алабыз, чыгыңыздар, кетиңиздер деп ошондой деди. Анан биз бул жерден алыстап кетүүгө туура келди. Биз кеткенден кийин бул угуп атканыма, мына
koңушу колоңдордун ички иштердин айтканыга өздөрүнүн мойнуга алып кеткениге караганда, келиндин өзүнүн сүйлөгөн сөзүгө караганда, өзү о матистер эмне келди анан силердин үйүңөргө, бул жерге эмне кириптир десек, мен үйүмдө эч ким жок калган учурда жеңем өзү матисти айдап келип мени менен шерик болуп жатты үйүмдө дейт. Бул өлтүрүп алып, акаларын чакырып чыгарганда, жөнөткөндө бул немени сөйөктү жөнөткөндө бул өлтүргөн баланын аялы дагы соучастник болуп атат. Жигиталинин өзүнүн аялы бул жерде главный ролду ойноп атат. Ушуларды өзүгө жараша статьясыны коюп, буларга дагы тергөөгө тартып, иш жерде түшүнүк кат алган жери көрүнбөйт тергөө иштеринин. Биз ушуга өтө нааразыбыз. Алмайлы. Башкасыны тартпаса, койбосо дагы мынабы эки өзүнүн мойнуга алган жигитти сотуну жасай берсе боло берет. Буларга башка эч кандай аныктаманын кереги жок. Биз ушу сотту кечиктиргениге өтө бүт тууган уруп, Бужун элинин баардыгы нааразы болуп атышаттар. Ушуну бизге жарыялап, тийиштүү жерлерге үнүбүздү жеткизип, соттун тезирээк болушуга жогорудагы биздин губернаторлорубуз, президенттерибиз, УКМКнын жетекчилери, кызматкерлер, УВДнын, РОВДнын баардыгынын ушу тергөөчүлөрү, прокурорлор жардам берип, ушуну тез арада бизге өткөзүп беришини каалайбыз. Суранабыз. Ушунчалык мыкаачылыкка алып, өтө оор, өтө особый өлтүрүү болуп аткандан кийин башка далилдин эч кандай кереги жок бул жерге. Бизге ошонун өзүнүн бир соттоп неме кылып берсе, анан биринчи соттун жыйынтыгын угат элек. Биз ошого карап анан ким кирди, ким кирбеди көрөт элек. Ошого байланыштуу биз кимдерди тартканын билбейбиз азыр. Бизге эч нерсе айтылбайт, караңгы. Келинчеги Жигиталинин апасы барса, өзүнү сурап эле коет, башка эч кандай эч нерсе дебейт. Келинди сураган тууралуу, алардын үздөштүрүү, мынау тирик адамдарды, тиги майли оор кылмыш кылган адамдарды үздөштүрбөгөн чакта дагы келини, жеңеси булар менен үздөштүрүп, очный ставка кылып тарткан жок да, сүйлөштүргөн жок. Ушуларды мойнуга алдыбы, албадыбы, булар бизге эң бир бүдөмүк. Мейли бул бүдөмүк болгон чакта дагы буларды мына эки баланы сотунун мойнуга алды деп туруп кыла берсин, ошол сотто баардыгы айтылат. Ким биз кандай неме кылып атабыз? Ким деген тергөө чыгарып атат азыр иште? Тергөөчүнүн аты жөнү Ким? Алмаз деген. Алмаз деген тергөөчү. Нажимидинов. Нажимидинов Алмаз. Мурункусуда дагы бир тергөөчү тергөө аткан эле, азыр ал тергебей отказ кылып кетиптир. Эми дагы башка тергөөчүгө. Бул экинчи тергөөчү болуп атат. Экинчи тергөөчү. Бул тергөөчүлөр созду эле созгону менен эмне кереги бар? Бизге кайра эксперттин кереги жок. Бизге экспертсиз эле буну бере турган статьясыны берип, неме кыла бериш керек. Соттой бериш керек. Анан бул сот дагы бүтүп калбаса, кийинкиге даттануу менен бүтө берет да. Рахмат. Сиз эмне кимиси болосуз же? Şu өлгөн баланын апасынын эжеси болом. Аты жөнүңүздү айтып. Атым Каншай, Камилан Тешебаева. Өлгөн бала мен тайне дейт. Bir gün aldım telefon kurdu. Tayne üydömün, ayalım yok, 3 balam karda çeken, agasından var tukmak geldim. Şunu pişirip vereyim, anan jatam dedi. Mayli, jataver kelette kak barat dedi. Şu jürgön sene var da, jürgöndür bir jakta. Mayli baldarın toygozdağın jat dedi. Şu ötüp koydum. Ertesiga sağır mende Jigital necesi vardı. Tayne Jigitali çok, kayak tekeni çok dep. Anan geldim koşulup. Kesem çok. Jigitali çok. Köçe çığ adam. Maşına batpaydı işte. Ber çok tolup gitti. Çok. İzlegen özü jakşı bala o çok. Manettin moykası var edi jakşına gana. Şonu işledi dedi. Ötkön ketken balların maşınasını oңдоп берет dedi. Birge beker kıp bergen eken. Birge puldu kıp bergen eken. Şu Jigitalini jogotkondorgo. Mana biz tavşağızda 3 gün onu şeyde izleştiler haligi balдар. Jigitalinin jakşılığı üçün izleşebizdi. 15'e yakın dostu var eken. Dostları geldi, bari geldi. Apası Moskva'da da hiç kim yok. Hemen bir şey etti. Kenarda oturup
Tergövçüler soradı. Siz mene süйлöşkön eken ece. Ne dediniz de. Süylöştü. Jatıp dur sağır kelerce bir vakta keler sene var. Kirip jatıverdi. Onu jatkızıp koydum. Sağır ile tursam ecesi vardı. Çikitali 2-3 günden beri yok da yine tavalbaya tavuz de. Anan keldim koşulup kesem turat eşikten aldı. Cık maşına dost orutuğan uruk bari jıyılgan. Участковыйлар üçten участковый жүрет. Анан халыгылардын аркасынан кирdim, кирип эле үйгө кирdim. Үйгө кирсем баары жок чачылган, ачылган, бир жыйган катын жашай турган эмес үйүн атты. Баары жогу балдарынын туалети ham турат төгүлсүз. Анан бугундай болуптур да деп эле атсам, анан эмне болду деп келинди чакырдым. Kudagılar var, maytağısındarı var, 5-6 katın anan turup çakırdık anan surasam. Beni vurdu dedi. Hem nege vurdu desem, türtü verdi. Gayim ele siz bana işenbeysiz, bana diyorsun, kovtası müntü öyle çeçivene korsuzsa, bana ettiğimde çıkaş deyiptir. Ben aytım, bu sen türtü veriptir da, ne kıldın edem, nege türtü et bunu sen munçalık ele. Bir nerse degensin, desem, jat dese jatpadım edi. Şoğa türttüm. Türttü dep şondaydı. Jakşı eken jigitali dedim, türtü öyle koyuptu. Seni öldürüp öyle koyuş gerek edi. Sen özün şuntu aynıp jursek. Jigitali beçara daha şu beçaraligiden seni koyup jüredi uyga. Kelindi uruştum. Taza uruşup. Özü buzulup, hiç kim közüge görünbey, asmanda uçup jürgen kelini denk. Dağılı şu kepetten kavadı sen. Baldarın özünde öpkese yani. Анан неге ошонусун билсе ажыраткан жоксуздар? Жөн эле. Ajıratkanга baldары var dep jigitali özü kömböy жүрдү da baldarım men karayım mayli dep. Bir ardı Ошондой jetim болуп kıvayım. чечилгенден кийин эле эч канча убакыт өткөн жок. Жок, азыр апасы ажырашам деди, балам мага чал деп Ошонун аралыгы бир атпайбы? аптага жетпей эле болуп атат. 3 эле күн апасы кайтканыга 3 эле күн о өзү шөнтүп жүргөнүгө 1-2 жыл болуп калды dedi. Сиздер да билесиздерби аны? Билебиз, билесиздер, билебиз. Билебиз да. Билген үчүн айтып атам. Анан келип ошолордун арасында шөнтүп сүйлөп атып, анан асыны бар, кудагыйлары бар, баарыбыз туруп сурадык, шөнтүп уруштум анан мен. Sen özüңдөн kör, özüң buzuksun da baarini şönтүп ойлойсуң. O al jigitali табылсын sen. Деп анан табылат деп ойлодук да биз onu. Атсам эле жүгүрүп кызы чыга калды. Эң улуу кыз да, онан кийин 2 эркек баласы бар. Кызы чыга калды деди. Атаң кеч келип тополон кылдыбы? Эмне кылды? Бу апаң мага жалаңачтан этини көрсөтөт десем. Атам келип уктап калган экенмин. Atam bizge tuxuma pişirip berelgen jok. Patır dep ketdi. Tursam ele atam diye 2 kişi südürüp çıkıp ketip atkan eken tayine dedi. Anan keyin kayta jatıp dağın uktap kalgan eken, en kiçinay ikasi siyem deptir. Siyemde sap çıksa, bari jok da sibette öçken kapkarangı köçödögü sibetlergeçe öçürüptürler. Bari joktu. Anan keyin güzel verdim dedi, korktum dedi. Stol boyum jetpegendigi üçün stoldu koyup, burap lampiskeni burap. Небереңиз канча жашта бул кыз? 3. 3 klasta класс. okuydu. 3. klasta yaşayan Mazres'te. 9 yaştaki. Dedi. Anan keyin anan ap çıktın mı desem, ap çıkıp kelben jatayın desem, apam özü kep kaldı dedi. Apası özü daim şonday 12 birlerde kelip, şöntüp özenen küygüzüp baldardiyan mürgötkön da, şöntüp çıkıp keptir. Jattım dedi. Anan apam kelgenden keyin apam özü lampiçkelerde arçıdı dedi. Büt eşiktin tutkalarını arçıptır, ber joktu arçıp. Eşiktin kaliti açılgan neme bolgan eken onu ham alıp güldün içiga ırgıtıverdi deydi. Ay apa kaliti ırgıtıverdiniz desem deydi. Kayta varıp kalit tap gelip anan özü dağını arçıp tazalap eşikке saldı dedi. Anan kirip jatıp dağını uktap kapın. Sağır tursam ele apam benim jok, hiç kim jok diyorsun şonday dedi. Ölsün şol apam, ber joktu tüyüge jettik şol apam diyorsun. Şöntüm, участковый meselerde men çakırdım. Kegile mana. Bana aytıp atat ber joktu. Bilip atabız uyda oturup ele, sizler özüm ne kılıp жүрөсүңөр, kegile mana. Kızı turat ber joktu, takıldadı. Kim eken bildingbi dep surasak, tagamdардын добушуга окшоп кетти dedi şu kız. Desenen ali melse aytat, jaş bala neme ayta berет da. Şol murun көргөндөрү esige
түшүп кетти окшойт деп кайтып мени өзүмдү күнәгар кылып койдулар шейтте. Ачыгын айтпай. Ошол анан кийин турсак эшикке чыккыла деди, съемка кылып алалы деди. Анан мен Жигиталдын эжесин алып жүренди эшикке чыгалык деп эшикке чыктык. Эшикке чыгып турсак бүт көчө жык мелса болду. Жеңил машиналардан кыздар колуга микрофон көтөргөн кыздар түшүп кетти. Эже алып кетип калың. Каныкей көрбөсүн деди. Анан мен алып ыртыстагы сиңдим үйгө кеттим. Мунун башкасын көрө албадым мен. Анан эле барып шейтте отурсак, Каныкейди жөнөтүп, onu алдыма алып отуруп уктатып, кичине дем алып ал апаңа барасың. Канке бул небереңиз, а? Эжеси болот. Эжеси. Уктатып, кичине бир эки пиала чай бердим. Апаң барып жакшы кылып тосуп келген айланайын. Илебагын сыктабагын жакшы барып, жакшап келген апаңды деп, анан сага ишенип жөнөтүп атабыз деп. Анан onu жөнөткөндөн кийин анан туугандарым арасына кирсем, шейтте ошондой кайга. 3 жол мүчөлөп таштаптыр. Başı çok, kolu çok, putu çok, bari çok. Onu çiğdik, terdik, üskö tizdik, ertege saat. Şunca canazası olur. Baktı ki erişige canasa kılavuz dediler. Ertesi gelmeden uygu kırdık. Oturduk anan. Şunca ölüktün nemesini kılıp, singlim geldi. Singlim kese dağa etti, singdilerim. Bir körsün nece, çıkaçını o zaman körsün, amese köyünü su et dedi. Çıkaçını ap girdi. Çıkaçını hem gördüm, ne optur deyip bakırdım, ökürdü. Hiç nerseni bilmekte olmaz kodan kegen nerse olsa. Yanan ki ben aytdım. Köçede kap bece dedi, köçede kaptır balam karşı cep koyuptur desem. Men karşı cegen balam deyip bir gün geç iyilap oturdum. Körgönmüş o da şonu menen ce sotu olur, ce başkası olur. Kündeşin perşembe günü çok lavuz. Bir nerse deyin dese koya kaparsanar dağın, bir nerse deyip süyle ötüp dağı işti köp kız koysunlar deyip Kudaydan dilep. Şu çoğunlardan suranıp oturavuz. Şunlar kişine jardan berseler eken. Şunday bala şuntip, özü жалгыз bala olsa, akaykası olsa onda, baldarı olsa, jaş olsa, jardan berseler de ben sizlerge kayrılganı şul, kişine jardan bergile, kişine. Aktaşıp, karalaşıp degende kişine selerden suranışı usul, jardan bergile, köpten köp suranabız. Буюрса эже ушул тиешелүү органдарга жеткиребизсиздер үнүңүздөрдү. Şonda kızın sana bırakma. Buna köp sözler bolup öttü. Artık sözler boldu. Özegimiz kıyıp ketotat. Bu ordu tolguz nerse oldu. Endi bizdin eşitik argabız yok. Tolga жалгыз gana zakon türüde çeçüydü kalayızda. Zakon türüde şu zakondu kışa itmay. Öz orduga koyup, öz nuğa koyup, jakşına kılıp çeçip berişini gana sırayız jukorgu jaktan biz karap aymayet, eştikle küçüğüz jetmeydiken жалгыз Kudayga tapşırdık. Aytarım çok. Siz koңушсуз болосуз бечи? Айтыңыз. Мен Касымова Акнай, ушул Жигиталдын коңшусу болом. Бир үйдүн артынан ар жакта жашайм. Биз дагы ушул группалардан келгенин көрдүк да. Жигитали жоголуптур десе, ай тобо кылдым, каяка жоголуп кетет экен деп таң калдык. Таң калдык чындыгында. Кийин эле бир күндөн кийинби ушундай сөздөр тарап кетти, эл журт эми көпчүлүк ар ким ар нерсе деп сүйлөп эме кылса таң калдык. Бул тарыхта жок нерсе болуптур, чындыгында уксак чындык экен бул. Коңшу жакшы бала эди, мына жерде эмеси бар эди, вулканизациясы бар эле. Мына жерде магазинге өтөт эле, мен дайыма өтсөм дайыма эже кандайсыз, жакшысыз, балдарым бардыгын сурап, жакшы бала эле. Эч жамандыгын уккан жокпуз. Булардын урушуп талашканында чындыгында билбейт экенмин мен. Кийин эле ушундай мыкачылык менен өлтүрүптүр деп адамдардан угуп, бир туугандары апалар эмес, биз коңшулар да ушундай ичибиз өрттөнүп, ушул жакынкы убакытта ушу азыр эмеле балдар дагы жаш балдарым бар, мен да жаш балдарым, окуучу балдарым бар, окуучулар да мектепте сүйлөп жатат экен. Апа төлөткө барыштан коркуп атам де 8 класс балам. Ай коркпой эле кой, эмнеге десем, апа Жигитали аканы ушинтип өлтүрүп коюптур го, неме кайнагалары мүчөлөп таштаптыр го, күйгүзүп таштаптыр го десе, ушунчалык адамзаттай жырткыч нерсе жок экенине таң калдым да. Мындай бизде болгон эмес, тарыхта бизде эле эмес, тарыхта да мындай болгон эмес. Эми биз дагы ушул
koңuşулары, туугандарга кошулуп биз дагы терең кайгырып эме кылып отурабыз. Эсибизден кеткис эме болду, окуя болду. Эми ушулардын ыйыны жогорку жактагылар, милиция кызматкерлери, соттор ушул тууган уруктарынын кайгысын тең бөлүшүп, адилеттүүлүк менен соттун жыйынтыгын чыгарып, колдору менен кылса, мойнулары менен жазаларын тартышыны биз дагы эле суранабыз. Эч кимдин башыга мындай жаман мыкачылык менен өлтүргөндү эч кимдин башы, душманың айым ушундай мыкачылыкты каалабайсың. Бул эми эже, жакшы эже, коңшубуз, жалгыз баласы менен жалгыз кызы бар, аталары өтүп кетти жаштыктары да. Бул эжеге дагы кыйын болуп атат, чындыгындачы, коңшу эжебизге дагы кыйын болуп атат. Жалгыз караган баласы ушундай мыкачылык менен өлүп атса, эч адам чыдагыс окуя болду, чындыгын айтсак. Эми жакшы, тууру эме мыйзам түрүндө бардыгы жазасын алсын деп биз дагы эле тилейбиз. Рахмат. Эже азыр ошол 3 баласы бар экен да, жигиталинин. Ошо балдары азыр каякта? Бирөөсүнүн да ортомусу. Кайсы? Булду. Чоң менен кичинеси апасыда. Ортончу бала сизде? Сиз ошо балдардын бардыгын алганды каалайсызбы же ошол катташып жүрө бересиздерби? Жок, бардык балдарым мага келип, келиним энелик укуктан ажырап, өзүнүн жазасын алсын. Мен балдарды багышка күчүм жетет. Баламдын балдарын эч жерге калтырбайм. Күчүм жетишинче карайм. Мен келиниме каратпайм. Ол өзүнүн жазасын алсын. Энелик укугунан ажырасын. Эч кандай эне мындай ишти кылбайт. Бардык энелерди ыйлатты. Бардыгын күйгүздү. Уккан адам ыйлады. Сиз биринчи ушу балаңыздын жансыз денеси табылды деп кимден уктуңуз? Эч кимден уккан жокмун. Мен укпай жаназасына келдим. Мен таап алам деп келдим. Жоголду деп эле угуп Жоголду келдиңиз деп да? эле келдим. Жаназасына келдим. Мага эч ким айткан жок. Кызым күтүп барды, сиңдим экөө Ошко аэропортко. Аяш балдарым барды. Эч ким мага билдирбей эшигиме чейин алып келдилер. Эшиктен кирип, үйгө кирип дагы билген жокмун. Анан кийин билдим мен. Мен отурсам келип калат деп эле отурдум. Азыр дагы өлгөнүгө ишенбейм. Эчтекесин көргөн жокмун. Бир тырнагын дагы көргөн жокмун. Эчтекесин калтырган эмес. Небереңиз бул? Балаңыздын баласы окуя. Азыр эми сиздер ошол балаңыздан калган 3 баланы өзүңүздөр багып алганга ушул азыр бербейбиз деп атышабы же кандай болуп атат? Бербейм деп жатыр. Мен сураган дагы жокмун. Сураганга азыр мен эмем дагы жок. Бирок энелик укуктан ажыратып, мен балдарымды алып беришини суранам. Мен аларга калтырбайм баламдын балдарына. Өзүм караганга күчүм жетет. Балдардын атасына мынтип мүчөлөп, кескилеп туалетке таштагандан кийин бул санабар балдарды бага албайт, тарбия бере албайт. Биздин тилегенибиз биринчи Сабыр Жапаровдон суранабыз. Камчыбек Ташиевден суранабыз. Ушу төртөөнө кама беришиге, жазасын тартыштан суранабыз. Мен келиниме бир тууган жеңеси дайым жанында жүргөн Айкынова Рахима. Жанында колдоп, уулантып, ичиргени дагы ошол жеңеси болгон. Не ичиргендир? Дары ичирип үйгө жаткырган. Булар аптекада иштейт, баары жокту билеттер. Дарыларды ичирип, өздөрү дагы нашаларды ичип алып, чегип алып кылган адамдын ишини кылгандар. Эч кандай соо адам мындай ишти кылбайт. Буга чейин ошол бужум айрынан ошол өлтүрүлгөн тараптын үй бүлөсүн көчүп кетүүнү талап кылып чыктыңыздар эле да? Ошондо талап коюлгансыздар? Көчөдөгү элдер эле биздин алдыбызга жашабасын, кетсин булар эми деп өздөрүнчө сүйлөшүптүр да. Кетсин, бул биздин айлада мындан башка дагы кылмыш иштерди кылат. Биз ошон үчүн коркобуз, биздин жаш балдарыбыз бар, жаш мындай коңуш колоңдор дагы бирге жанында жашаганга коркобуз. Чыгып кетсин энди булар.
dep ele özlörünçe süйлöşüptür bardygy köçede. Biri uyga barıp ali hiç kim aytkan jok da. Biz dagı endi mizamga karap turaylı. Barıp alıp özümüz dagı anday mınday dep kıykırsak bizge dagı tomat kılıp mınanday kıldı, anday kıldı dep bizge dagı jala jappaсын. Bunday adamdardın kolundan her nerse kelet. Mına her nerseni kütүүgө bolot dep biz barbadık. Bütün mizamды gana kütüp turabız. Сотты күтүп атабыз да. Сот болсо, ачык сот болсо, барсак баары ушейт, айтып ушейт деп, ким ак, ким кара ушейт чечип алсак деп сот деле күтүп отурабыз. Башка нерсе оюбузда жок биздин. Биздин бар эле тилеги ушу тезирээк сот болсо, ушул сотто барып сүйлөшүп алабыз. Sottorдун endi bizge ak adilet ötkөрүp ушуларды соттоп жыйынтык кылып бериш үчүн bizge Sadır Japarov'tun, Cana Kıdışayev'tin bizge şu köz salıp şulardı özü tüzden tüz közömöldep közömölge alıp verişini surayız da. Эми сиздерге көңүл айтабыз. Буюрса мына ушул түз эфирде дагы ушул Акипресс сайтынан дагы беребиз. Ошол сиздердин үнүңүздөрдү өлкө башчысы Садыр Нуркожоевичке, ушул УКМКнын башчысы Камчы Кыдыршаевичке жеткиргенге биз аракет кылабыз. Буюрса ушул инсандар дагы акыйкатты жеткиребиз, акыйкатты биз элдин укугун коргойбуз деп айтып атышат. Эми буюрса ушул сиздердин укугуңуздар корголуп, мына ушул тергөө таза жүрөт деген үмүттөбүз. Биз сиздер менен коштошуп калбайбыз, байланышта болобуз. Ушу жаш кетти, ушу жигиталикабыз. Эми ошонун жаткан жайы жаннаттан болсун, мышал балдарынын өмүрүн берсин, эже. Сизге сабыр тилейм, эже. Келиңиз. Бул келгендерде башка туугандарбы? Ашенелер болот. Ашенелер. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahman Rahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağzûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ehad, Allahu samed. Lam yelid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ehad, Allahu samed. Lam yelid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rahman, sendeleri cennet olsun, akıbetleri olsun, sevgileri olsun. Bilip büyüye kalan günahlarını yazın. Allah'ım. Şu iki tane kendisi olur. Bak şuna. Sabır kılası değil. Ayşe ne solas biz? Çok odası. Ошо аяшыңыз беле жигит эле. Ошо кандай бала эле анан мына ушул укай боюнча кошуна жашайсызбы? Koşuşuyoruz. Жақсы бала еді. Жылмайған қарағанда шындай жүрегімнен үміт қыласың. Оқу үшін мейлі қалдық. Ayşeniz. Мұндай қалайған есі де.
жашай жүрө турган бала эле. Адамга эмес, кылмыскерге эмес зыян жок болсо керек менин билишимче. Айыл эле болду да. Балаңыз менен чогуу окуган да? Жок, мен атасы менен досмун, ортак жашообум болот. Урматтуу достор, мына ушундай аябай мындай кайгылуу окуя болду бул жерде. Айбан дагы чын айтканда мындай ишти кылбаса керек. Тургандарына көңүл айтабыз биз дагы. Канча жанаттан болсун.